Балыкчы шаары өлкөдөгү мыкты делген шаарлардын бири. Бул жер чакан ишканалар, соода борборлору жана жөнөкөй шаар тургундары менен белгилүү. Ошондой эле Кыргызстандын колдоочуларынын көбү ушул аймакта. Кыргызстан саясий партиянын лидерлери, ишкер адамдар. Андан тышкары азыркы учурдагы Кыргызстан саясий партиясынын составында Кыргызстандын эң алдыңкы инсандары болгондугуна байланыштуу Ысык көл өрөөнүндө, Балыкчы шаарында Кыргызстан партиясынын талапкерлери аябай көп, добуштуу да колдоо издеп элдер үмүттөндүрүп атат бизди. Тилек кылалы, үмүт кылалы, буюрса 4-октябрда жеңишке ээ болууга аракет кылалы. Талапкерлер ар дайым элдин үнүн угуп, аларга колдоо көрсөтүүгө даяр. Бул алардын башкы максаттарынын бири. Эл үмүтүн актоо алар үчүн чоң жетишкендик. Элдин Кыргызстан партиясына мындай аябай ниеттери түз, жакшы, эл менен жолугушуулар өткөрүп атабыз. Элдердин көйгөйлүү маселелерин жеринде чечүү маселе болсо жеринде чечкенге аракет кылып атабыз. Жеринде чече албай калган маселелерди Кудай буйрса өтүп барсак ошол жерден чечели деп убадабызды берип атабыз. Кыскасы мындай встречалар жакшы өтүп атат. Элдин мнениясы абдан жакшы партия үчүн. Кудай буйрса эл колдоп партия алга жылабыз го деген ойдобуз. Ушул ардагерлердин атынан ушул биздин Балыкчы шаарынан чыгып аткан тургундарыбызды колдоп бериңиздерди суранабыз. Колдойбузбу? Колдойбузбу? Колдойлу. Рахмат. Жолугушуунун алкагында аксакалдар өлкөнүн өнүгүшү үчүн бара жаткан Кыргызстан партиясынын алдыдагы шайлоодо жеңишке жетүүсүнө ийгилик каалап, баталарын беришти. Ушуларга ак батаңарды берип койгула. Жолдошу Кыдыр бол, аман эсен бол. Жерге жеги менен иштери алга чыгып, ушулар утуп, ошо шайлоого катышып, шайлоодон утуп чыгалы. Баарыбыз бирге бололу. Бир болгон Кудайым Алла Таалам өзү колдойт. Ошон үчүн ынтымагырашкерлүү болуп, ушул балдарыбыз өтүп кетсин айланайдар. Ошого бата кылып койгула. Кыргызстан саясий партиясынын эл үчүн деп аталган программасынын маанилүү бөлүгү саясатка караганда экономика маанилүү жана бул Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин ишинин негизги принциби. Ошону менен катар элдин зор үмүтү үчүн кызмат кылган азаматтар да бар.